Саламатсыңбы элим? Саламатсыңбы кыргызым? Саламатсыңбы космосум? Манас элим. Эл мейлип атса, көзүмдөн жылмаюу кетип калды. Жүзүмдөн жылмаюу кетип калды. Канатым какпай калды. Позитив жоголуп кетти. Менде позитив калбай калды. Боюнда бар. Эжелерим, сиңдилерим күндү жазат мага. Мына мынтип жазат. Аскар атага айтыңыз, же суранам сизден, бизди дагы мектепти бала кылып алып кетсе алып кетсин. Мен жакшы болот эле Кыргызстанга кетип барсам. Кыргызстанды сагынышты. Жоксулуктун айынан күндө күйөөм менен урушталашы. Мушташма. Боюнда бар болсо билесиз го, эже стресс болот. Сөз жакпай кетет, ошентип күйөөм менен дагы урушуп. Кызымды дагы бир жактан сагындым, кетким келип атат. Бизге жардам кылыңыздарчы, суранайт сиздерден. Капанга түшүп калгандай кыргыз. Москвага иштейин деп келсе, ишинен айрылды, карантинде иши жок. Тамак жейин десе акчасы жок. Жатайын десе жери жок, үйдөн кууп чыгышты. Талада калды кыргыз. Эң баалуу, эң чыган, эмгекчил, мээнеткеч мигрант кыргыз талада калды. Уруп атасыңар деп өкмөт сыртка чыгарып койду. Эл багар табарман акча алып келген жылына 2 миллиард доллар акча алып келген кыргызды чыгарып койду. Бакыш талап жатса мени уят кылып атасың дейт. Кыргыздын патриоттору барбы? Аскар Салымбеков атам барбы? Жан Аракаев боорум барбы? Нурлан Шакеев агам барбы? Темир Салиев агам барбы? Каяктасыңар? 10 миллион кыргыз деген жокпуз го. 10 миң кыргызды алып чыгып кеткиле моюнда барларды. Көп балаларды, ата апаларды алып чыгып кеткиле коллорунан келет го. Сүйлөшкүлөчү Назарбаев менен, Путин менен сүйлөшкүлөчү. Силер сүйлөшпөсүңөр